Кумтөр маселесин көтөрүп чыкканда, Садыр Нуркожоевич, биз ошол Кумтөрдөгү катастрофага ишенип, ушул катастрофа болуп кетсе, анда Кыргызстан жок болот экен деп колдогонбуз. Бирок ал жөнүндө азыр Жапаров бир да үн катып койгон жок. Өзүнүн эшек арабасы лайдан өттү да, Петров көлү жарылып кетсе, Өзбекстан менен Казакстанды каптайт. Мына ошол жерлерди каптаганда Кыргызстан экиге бөлүнүп, жерлерибиз менен компенсация төлөп беребиз деп биздин башыбызды айланткан жаштарды биз ишенгенбиз. Ушундай каратып туруп калп айткан бийлик азыр эми Кемпирабад мурда эле өзбектердики болчу. Кемпирабадты берсек эч нерсе болбойт десе дагы ошого ишенип чыдап карап отурабыз. Намыс кайда калды? Азаматтар, намыс кайда калды? Бизди ата-энебиз мынтип тарбиялаган эмес эле го. Башыңа кылыч келип турса да чындыкты айтып өл деген. Мусулманчылыкта дагы айтып келет. Арам ишти көрүп турсаң, колуң менен токтот. Колуң менен токтото албасаң, тилиң менен айт дейт. Жок дегенде сөзүбүздү кошпойлубу? Кармагандарды бошотуп койгула.